Бул окуя 28 апрель күнү Ош шаарында болгон. Видеодон көрүнүп тургандай Фит үлгүсүндөгү унаа катуу ылдамдык менен бара жаткан учурда кичинекей кыз жолдун чет жагынан жүгүрүп жолдун ары жак бетин өтүүгө аракет кылып жаткан учурда унаа сүзүп кетип, кыз ошол жерде курман болгон. Бул жерде Фит унаасын башкарып бара жаткан айдоочуда да, кичинекей жаш кызда да күнөө бар. Фит унаасы коомдук жайларда акырын жүрүүсү керек эле. Ал эми жаш кыз да байкоосуздан унааларга тоскоолдук жаратып, жолдон төз эле кесип жүгүрүп өтүүгө аракет кылганында болгон. Албетте кырсык кашкабактын ортосунда демекчи, урматтуу айдоочулар, коомдук жайларда ылдамдыкты азайтып акырын айдаңыздар. Ал эми ата-энелер жана мугалимдер окуучуларга жол эрежелери тууралуу көбүрөөк эскертип туруңуздар. Екатеринбургда 7 жашар уулун сатууга аракет кылган кыргызстандык келинге сот өкүм чыгарды. Московский комсомолец жазгандай, Верх Исетск райондук соту 25 апрелде баласын сатууга аракет кылган келинди 5 жылга эркинен ажыратты деп жазат. Маалыматта айтылгандай, келин жашы жетелектерди сатуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган. Эске салсак, 2022 жылы орус ЧМКлары жашы жетелек баланы энеси 300 000 рубльга сатууга аракет кылган деп жазып чыгышкан. Сот тармактын колдонуучулары бала сатылат деген жарыяны көрүшүп, ыктыярдуу уюмга кайрылышкан. Алар аялдын биринчи некесинен 1 уулу, экинчи некесинен 2 баласы бар экенин аныкташкан. Анын экинчи күйөөсү өгөй уулуна каршы болуп, жубайлар карыздарын төлөө үчүн баланы сатууну чечишкени айтылган маалыматта. Мындай кадамга барган келин 2 айга камакка алынып, баласы балдар үйүнө жөнөтүлгөн.